Ташиев, Кумтөр боюнча 4 иш козголду. Бир нече премьер депутаттар жоопко тартылат. Кумтөр Operating компания ишканасына карата 4 кылмыш иши козголуп териштирилип жатат. Бул туурасында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев парламенттин кезексиз жыйынында билдирди. Анын айтымында бир кылмыш иши компаниянын жетекчилигине, калганы мамлекеттик кызматтарда иштеген жооптуу кызматкерлерге карата ачылган. Анын арасында Кыргызстандын бир нече экс-премьери жана жогорку кеңештин депутаттары бар. Жада калса бизде ошол убакта кээ бир депутаттар Кумтөрдөн кандайдыр бир суммада каражат алганы туурасында материалдар бар. Ошондуктан мен сиздерден бардык иштерди сурабай турууну суранам. Эгер сиздер бүгүн токтом кабыл алып берсеңиздер, эртеңден баштап буга тиешеси бар бардык кызматкерлерди, адамдарды жоопко тартууну баштайбыз, деди Ташиев. Ошондой эле ал учурда Кумтөр боюнча коррупция беренесине мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев жана башка өкмөт мүчөлөрү тергөөдөн өтүп жатканын кошумчалады. Ушул тапта жогорку кеңеш жана министрлер кабинети Кумтөр кенендеги ишмердүүлүктү иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусун угуп жатат. Комиссия төрагасы Сентара буга чейин канча киреше көргөнүн, 4 президенттин тушунда канча алтын казылганын, Кыргызстан арбитраждык териштирүүдөн коркпой турганын билдирген. Булак Спутник KG. Кумтөрдөн экс жолор Акаев 156, Бакиев 68,2, Атамбаев 132,6 жана Жээнбековдун убагында 52,9 тонна алтын сыртка чыгарылып кеткен. Кумтөр Голд ишканасынын ишмердигин текшерген мамлекеттик комиссиянын төрагасы, жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кумтөр кенинен буга чейинки президенттердин тушунда сыртка ташылып кетти деген алтындын көлөмү тууралуу маалымат берди. Акаевдин убагында 156 тонна, Бакиевдин убагында 68,2 тонна, Атамбаевдин убагында 132,6 тонна, Жээнбековдун убагында 52,9 тонна алтын сыртка ташылып кеткен, деди Жапаров. Жапаров Кыргызстандын мурдагы 4 президенти тең Кумтөр маселесин чечүүгө эрки жеткен эмес деген пикирин айтып, алардын ар бири убагында кеңдин ишин иликтөө боюнча комиссия түзгөнүн кошумчалады. Бир гана экс-президент Роза Отунбаева комиссия түзбөгөнүн белгилеп, бирок Роза Исаковна деле убактылуу өкмөттүн бир декретин аябай туруп, Кумтөрдү улутташтырып салса болмок эле деп кошумчалады. Жапаров атын атаган мурдагы жетекчилер жана Кумтөр Голд компаниясы бул тууралуу комментарий бере элек. Булак Чындык медиа. Рыскелди Момбеков, Акылбек Жапаров бардыгын чыккынчы кылып, бул киши кургак чыгып жатат. Бүгүн 17 майда жогорку кеңештин кезексиз жыйынында Кумтөр боюнча маселе каралып жатат. Анда Кумтөр боюнча комиссиянын мүчөсү Рыскелди Момбеков өзүнүн пикирин айтып чыкты. Комиссиянын корутундусуна кол коюп бердим, бирок жартысын гана колдойм. Комиссиянын ишине биринчи кезекте ыраазычылык билдирип кетейин. Абдан чоң иштерди жасады. Өзгөчө эксперттердин эмгегин баалап кетейин. Эң чоң экологиялык экспертизаларды жасап чыкты. Бул эгемендүү Кыргыз мамлекетинин тарыхындагы эң чоң доону аныктап чыкты. Каршы пикир жок, жакшы пикир бар. Аша чапкан аныкталбаган жерлер көп экен. Ошондуктан Акылбек Жапаров жөнөткөн токтомду окуп чыгып, каршы пикиримди билдирем. Токтом долбоору тарыхый документ. Тарыхый документте көп адамдын мамлекеттик тагдыры чечилет. Бардыгыбыз жакшы билебиз, эки эле келишим болгон, элдин башын айландырбай ачык айталы. 2003 жылы кабыл алынган чечим, 2009 жылы кабыл алынган чечим. Токтомдо 2020 жылы октябрь айындагы келген бийликти актап, калгандарын чыккынчы катары сыпаттап калдык. Чыккынчы деп да атап салдык. Мен ошого нааразымын. Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков дагы кыргыз элине кыянаттык кылып чыккынчы болсо, аларга кызмат кылгандар дагы бул жерде отурат да. Ушул жерден жарымысы чыккынчы экенбиз да. Эң негизги чыккынчы 2009 жылы өкмөттө, анан жогорку кеңеште иштегендер деп айтам. 5 миллиард долларга жакын доону коюп жатабыз. Мен ушул акчаларды өндүрүп алышыбызга, Кумтөрдү көндүрүп алышыбызга ишене албайм. Өндүрүп алсак, Кытайдын карызынан кутулуп алсак жакшы болмок. Бирок мунун баары менин пикиримде жомок. Элге убада кылбай улутташтырып сала. Эмне үчүн 2003 жылкы, 2009 жылкы келишимдерге басым жасап жатабыз. Бул саясат 2007 жылы Атамбаев өкмөт башчы болуп турганда Акылбек Жапаров комиссияны жетектеген. Бардыгы чыккынчы болуп, бул киши кургак чыкканы кандай болуп калат? Алардын күнөөсү канча болсо, бул кишиники дагы ушундай болмок. Эмне үчүн ошондо Акылбек Жапаров Бакиевке, Акаевке, Атамбаевке, Жээнбековго айтып чыккан эмес? Оюн кылбаш керек, деди Момбеков. Булак Назар Ньюс KG.